том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ток-шоу «Кыйын өзү үчүн» баштайт. Биз ушул кыйын долбоордун алкагында Кыргызстандан айымдарды, кыздарды алып келип, бул жерге Бишкекке тренинг өткөрүп, анын тренингден улам ушундай биз студиябызга чакырып актуалдуу темалар боюнча талкуу жүргүзөбүз. Мен да ошо тааныштырып кетейин. Бизге Баткенден жана Ысык Көлдөн кыздарыбыз келип турат. Ушул студияга Нуриза Мадаминова студент азыркы убакта, бирок инновация боюнча чоң бир долбоордо өзү иштейт. Жаштыгына карабай, ушу балдар менен иштегенди жакшы көрөт, анан чоң бир долбоорлорго катышат. Баткенден келип, мына Бишкекте азыр биз менен отурат. Жана ошондой эле Айжан Жусупова, Жусупов атындагы орто мектепте англис тили сабагынан мугалим. Ысык Көл облусундагы Ак Суу районунан бери ошол жерден бери бизге келип турат. Кош келипсиздер. Жана ошондой эле Замира Кожобаева, биздин гест модератор, Азаттык медиасынын журналисти, бизге ошо конок модератор болуп келип, биз менен бүгүн талкуу өткөрөт. Жана мен Кайыргүл Урумканова. Саламатсыздарбы? Негизги биздин темабыз ушу инновация, технология. Биз айтып кетебиз го, биздин келирки муун инновацияга мындай муктаж эмес, анткени алар өзүлөрү эле мындай кыйын депчи, азыркы муун деп айтабыз. Баары эле телефон эмне экенин билет, баары эле ошо телефондо эле отурушат деп. Бирок ошо телефондо эле отурат деген нерсе коркунучтуу болуп атпайбы? Телефондо отурса, эмнени карап атат ошо телефондо? Ошо инновацияга муктаж болгон бала ошо керектүү маалыматты ошо телефондон алып атабы дегенде маселе туулуп атпайбы? Ошол эле кезде мектептерде, көбүнчө мектептерде инновация эмес, телефон эмес, мектеп жок да. Карап турсаң мектепте эмес, китеп да жок. Ушул азыркы кезде Кыргызстанда бул проблемабы? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мен бул тууралуу кененирээк айтып кетейин. Бүгүнкү күндө биздин билим министри Алмазбек Бейшеналиев билим берүүдө жакшы өзгөрүүлөр жасап жатат. Себеби биздин өлкөбүздүн келечегин жаштар түзөт, жана биз ошол жаштарга билим берүүдөн башташыбыз керек. Реформаны демек биз билим берүүдөн башташыбыз керек. Азыркы заман, биздин заман технологиялар заманы болгондугунан балдар технологияга жакын сөзсүз түрдө. Анан сабактарды алар кадимки эле традиционный сабактардан тажашкан, чынын айткандачы балдар. Мугалимден өзгөчө бир идеяны, жаңыча усулдарды күтөт да. Мугалимдер бул жаңыча усулдарды каяктан алат? Аларга, балдарга кагаздан сүрөт көрсөтсөң, аларга кызыксыз. Алар телевизор менен көрүп, видеосун, роликин көрүп, визуально көрсөтсөң, аларга ушул эсинде калат. Бала сабакка кызыгып отурат. Балданы китепти окуу жанагындай аларга азыр кызыксыз. Бүгүнкү биздин замандагы Z жана альфа муундарына мындай методдор жарабайт, ачыгын айтканда. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Биз жарабайт деп айта беребиз, бирок деген карап турсаң, биздин балдарга эчтеке деле кызыксыз эмес. Сиз айтыпсыз окубайт деп. Окубайт, реально окубайт да. Эмне үчүн окубайт? Окугусу келбейт, окууга мындай бир кызыгуусу жок. Сиз айтып кетсеңиз, сизде ушундай барбы? Окугусу келеби? Мына англис тилге барабыз, биз окуйбуз деген балдар көппү? Такыр окубай коет деген, окубайт деген бала жок, чын эле окуйт. Балдар кызыгып окугандар бар. Именно менин предметим, сабагым боюнча кызыгып, менден наоборот suurуп алган окуучулар бар. Артыбыздан чуркап окуганчы. Анан биз именно бүгүн технология, заманбап технология жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Заманбап технология болгондо ушул маселеге келсек, чын эле бизге аябай керек бул технологияларчы. Сиз айтып кеттиңиз, билим берүү министрлиги дагы заманбап технология менен заманбап окуткулап атат деген ага да биз кошулабыз, бирок ага чейин заманбап технология менен бардык жер жетиштүү деңгээлде камсыздалса, анан ошону кайра бизден талап кылса
депчи. Мен ошону сурайм деп атам да, чындап эле бизде мектептердин бардыгы ошол сиз айтып аткандай акылдуу доскалар менен, электрондук күндөлүктөр менен жабдылган эмес. Анан ал балдарды такыр азыр мындай билим берүү жарабайт деп мектептерди жаап сала албайбыз да. Кандай бир деңгээлде мына сиз студент экенсиз, анан ошол инновациялык жакта изденип өзүңүз аракет кылып жүрөсүз да, кандай сунуштарыңыз бар? Биз кантип балдарды кызыгуусун ошол китеп менен эле кайра окуп, кайра айтып берүүдөн алып чыгып кызыктыра алабыз? Мисалы, бул педагогко же башка мугалимдер кантип кызыктыра алат? Эгерде ошол мектепте жаңы эле айтып өттү, жок болсо. Негизи Кыргызстан боюнча проекттер аябай көп да, жаңы технологиялар менен камсыздандыруу проекттери. Ошондой эле министрликтен дагы сөзсүз түрдө акча бөлүнөт. Ошондой эле бул маселеге келгенде сиздин мектептин директоруна маселе айыл өкмөттөрдө проектке жазса келет да, туурабы? Проекттерге жазса болот, ар кандай министрликке кайрылса болот да. Негизи аябай эле биздин бүгүнкү күндө шарттар көп. Жанагы эле проекттер дагы көп да. Демек, ошол мектептин директору же ошол окуу завучу деп коесуңарбы? Ошолордон, анан ошол учурда жергиликтүү бийликтен да көз каранды, демек мектептеги шартты жакшыртып, бирок ошол эле кезде жакшыртуу деп атпайбызбы? Бизде эмне жетишпейт дейбиз, акча жетишпейт дейбиз. Биз негизи билесиңер эмне үчүн бизде ушундай чоң проблема? Анткени билим тармагына көңүл мамлекеттен бурулбайт. Акча, каражат канча болсо, билбейм, бюджети канча, ошо бюджети канча жылдан бери такыр өзгөрбөйт, мындай көлөмү өзгөрбөйт. Анткени могу кичинекей акча менен жашаган эле. Ошон үчүн деген мектептерде айтат да, ата энегечи деген сен алып кел, тигини алып кел, там тряпкасына чейин алып кел деп ата энеге мындай биз айтабыз да, давайте алып келгиле, силер жасагыла, силер камсыз кылгыла дейбиз да. Бирок ошол эле кезде биз азыр жаңы технология боюнча айтып атпайбызбы? Биз чын эле биз чоң бир теманы алып алдык, а негизи проблема башкада болуп атпайбы? Бизде жаңы окуу жылы башталды. Жаңы окуу жылы башталды. Чака менен тряпкага акча чогултуп жүрөбүз. Биз башыбыз ошо менен алекпиз да, биз ошо тряпка жанагы силер мугалимсиз да, сиз билесиңер да, эң мына чуу деп башталганда эле бизде көңүлүбүз такыр башкага бурулуп калат да, өзгөчө мына мугалимдердики, туурабы? Сиз айтканга кошулам да. Сиз айттыңыз, проект жазып жазсаңар болот, айыл өкмөтү бар, директор депчи, бул жерден директор башка жумуштарды деле кылат, ал андай нерселер толтура башка проектлерди деле алып келет. Бул жерде жалгыз мугалим деле өзү деле чуркап проект менен алышы мүмкүн. Бирок ошол проект бир деле берип коет да. Билеген мектепкечи 700 окуучуга, анан 30 класс бир убакта ал сабакты жанталашып даярдап келип туруп ошол эмеге интерактивный акылдуу доскага эметиш үчүн эки мугалим бир убакта эметип алса сүзүшүп калат, же болбосо бир досканын артынан чуркап жүрүп анан ал доскабыз уже иштен да чыгып калышы мүмкүн болот, ушундай болот да. Эми бул келечекте буюрса болуп калат деген ишенич, анан ошо мамлекетке биздин үн кагуубуз болот да. Эме ушул реформа менен улай эле бизге ушул технология менен камсыздап берсе, бардык мектептер, мисалы үчүн жаңы мектептер бизден буюрса жакында жаңы мектеп курулат, буюрса бардыгы болот деп атат. Ошону ишеничти күтүп отурабыз. Анан биз 30 жыл болду күтүп отурганыбызга. Анан ошо айтып атпайбы, ошо күтүп отуруп анан кандай болот биз айта албайбыз да азыр делечи. Азыр бирок бүгүнкү күндө жаңы мен эстеп кеттим, мен дагы мектепти бүтүрүүчү класска чукулдап калганда жаңы мектеп курулган, эми химия, физика каналары өзгөчө. Жана андай тажрыйба жүргүзө турган приборлор менен чогуу, бирок ошонун баары эле компьютердик класс жабылган, музей сыяктуу. Бүгүнкү күнү ошондой эле баары бар, бирок сиз айттыңыз го, эфирге чейин, комиссия келсе чыгарат, калган учурда эч ким тийбейсиңер, тиги кармабайсыңар, иштетпейсиңер. Ал кереги барбы, анан ошону жабдып. Ушул нерсени дагы биз тренинг учурунда тажрыйба алмашып атканда айтты, бир катышуучубуз бизде ушундай деп айтты да. Анан кулпулап коет деп. Кулпулап аны музей кылып коет депчи. Эми ал мектептин ошол башкаруучу, ошол жактын башкаруу эмеси ошондой болуш керек да.
эгер мен өзүм мектебим жанында өзүм жакта айткан турсам, эгер ошондой болсо, иштегенди билбейт деп да айта алдагынчы. Мугалимдер өздөрү билбейт, анан кантип иштетет, анан музей кылат да депчи. Мен өзүмө келгенде эгер ошондой болсо бизде дедим да. Бизде ошондой болсо мен иштетмекмин и сизде жок бирок. Ооба, мен окутуп да интерактивдүү окутмакмын дедим да. Окутмакмын тиги мугалимдерди деле депчи. Келип эле ошол мектептин жетекчилигине жатат го дейм. Сөзчү маселе. Анткени мектептин жетекчилиги ошондой башкаларда жок буюмдар алып келгенден кийин аны окутуп, ошону колдоно турган мугалимдерди дагы окутуш керек да, үйрөтүш керек. Ошо методиканы негизи өзгөртүш керек да. Бизде көп мектептерде методика өзгөрбөйт, Ооба, бул эми мугалим көп да мектептечи. Ошо администрация баарын эле башкара албайт да, баарын эле көзөмөлдөй албайт, себеби көп. Бул мугалимдин өзүнөн болуш керек да. Жанагы биз айткандай эле мектепте билим берүүнү жүргүзүүчү мындай негизги фигура мугалим болгондуктан бул мугалимдин компетенттүүлүгүнө байланыштуу. Мугалим, кээ бирки мугалимдер бар, жана сиздер айтып аткандай эле доска турат, ноутбук турат, колдонбойт. Кээ биркилер бар, сабак өтөт элем дейт, бирок жетишсиз. Мына ушул нерсе өкүндүрөт. Мугалимдер ошо аракет кылып, мен билбейм дейт да, же болбосо окуучуларга айтат, келин аны коюп берчи, күйгүзүп берчи деп айтышат да. Өздөрү эмне үчүн үйрөнбөйт? Ал билген кишини таап келгичекте сабактын жарымы эле бүтүп калат. Ошону күйгүзүп берчи деп. Балдарга биз технологияны үйрөтүп, айтып атпайбы, мугалим билбейт, а балдар билишет деп. Демек, балдар чындыгында эле менин балдарым телефондун сырларын мага ана жакшыраак билишет да. Анан акыркы убакта билим берүү министринин мектепке телефон алып кирүүгө тыюу салуу жөнүндө чечими таң калтырып атат да. Ошонун боюнча сүйлөшөлү. Бала деген мектеп тескерисинче багыт бербейби? Балдардын баарынын колунда бирден смартфон бар. Смартфон деген бул акылдуу телефон деген да, ал жерде адамдын мээси күч жетпеген бирдемкелерди тапса болот дегендей да. Ошон үчүн колдонолу. Атыңыз ким эле? Айжан өзүнүн китепте жок башка бир кызыктуу бирдемке телефондон алып чыгып, балдардын баарынын бир колунда бирден телефон бар, чынбы? Экөөнүн бирөө болуп калышы да мүмкүн. Ол жерде аябай колдонуунун ыгын үйрөнүш керек. Мааниси бар, сиз проблеманы көтөрдүңүз да. Бизде мындай да, мен ошону байкадым да, бизде мындай. Бир көйгөй чыкса эле, чын эле көйгөй бул. Балдар телефон менен алаксып атат деген бул көйгөй болуп атпайбы? Анан бир бизде мамлекетте бир көйгөй чыкса эле, баарын деген кесип, жоготуп, камап, кулпулап, баарын деген эметиш керек да, жаап, жашырып салыш керек. Бирок ошонткен менен көйгөй чечилбейт да. Эгерде бербей койсоң телефонду, балада кызыгуу көбөйө берет. Телефонго алаксы берет да, мен качан ушу телефонго жетем деп эле ойлой берет да. Анан деген биз тескерисинче ошо балага кызыгууну мындай көбөйтүп атпайбызбы? Мына кара телефонуңду биз азыр алып койдук, анан кайра беребиз дегендейчи. Мындай нерсе болбошу керек да. Эгерде сиз туура айттыңыз, ошо көйгөйдү мүмкүнчүлүккө айлантыш керек да. Эгерде бул проблема болуп атса, анда сиз айткандай ошо телефондорду колдонуп, туура колдонуш керек да. Колдонгонго эжелер да үйрөнүш керек, мугалимдер, жана ошондой эле балдарды да үйрөтүш керек да. Телефон ишке гана иштеш керек да, окууга гана иштеш керек, ошо сабакка гана иштеш керек. Мисалы, мен айтып кетер элем, былтыр биздин мектепте, Бишкектеги эле мектепте мындай да букридер деген нерсе киргизип атышканда, килтеген китептерди мектепке алып келбей эле, ошо букридерге баарын жүктөп алгыла, анан ошо жактан биз ачып, анан ошо жактан окуп, ошо жак менен ошо букридер менен биз окуп иштешебиз деп. Бирок 3-4 эле бала алыптыр ошо букридерди, анан ошо мен мектепте деген ун чыкпай калды, букридерде деген плицет бир жерде жатат, ошо менен эч ким бул технология менен колдоно албай калды. Ошол букридердин эле ролун кадимки биздин смартфондор ойнойт да, чынбы? Азыр Google'га кирип Шекспирдин же болбосо Айтматовдун же болбосо Лев Толстойдун кайсы гана чыгармасын сурабасаң баары баштан аяк оригинал менен чыгып берет да. Башка эле ошол учурда математикалык түрдүү маселе, теңдемелер болобу, чет тилден деле, тил үйрөнүүнүн усулдары деле чыгышы мүмкүн.
Анан ошону колдонгондон өзүн ошол мугалимдерге да үйрөтүп, анан билим берүү министрлиги балким ушул жагын да карап көрүшү керек да. Эми бул жерде маселе эки тараптуу караш керек да. Окуучуларга телефонду уруксат берип койсок, жанакындай эле былтыркы жылы көрүнүш болду, мугалимди тартып интернетке коюп, мугалимдер шылдың кылган деле учурлар болуп атат, кездешип атат. Бирок мугалимдин окуучуну уруп укугун коргогон тебелегени дагы туура эмес. Ооба. Ал деле туура эмес, бирок кээ бир учурда жанакындай жөн эле шылдың кылып чыгаргандар деле болот да, видеого тартып алып, карикатура кылыпчы. Дагы бир жагынан карасак, балдардын эркини мындай тоскоолдук болуп атканы дагы бул туура эмес да. Мен бирок жана Кайыргүл эжеке айтып кеткендей эле, баланы алып келбе деп тыюу салган сайын ошого кызыгуусу артат. Мен өзүм деле окуучу болгом. Бизге деле бул канча жылдан бери эле келип жаткан салттуу көрүнүш да, телефон мектепке алып келгенге тыюу салынат. Менин учурумда деле ошондой болчу, бирок алып келчүбүз. Жашырып жүрүп болсо деле алып келчүбүз да. Анан сиз деле туура айтып жатасыз, окуучу китептен таппаган кошумча көпчүлүк китептер бизде эски китептер да. Ал жерде азыр биз жаңы маалыматтарды алгыбыз келе турабы, бүгүнкү күндөгү кошумча маалыматтарды телефондон, интернеттен таба алышат да. Эки жактан караш керек. Мисалы, сиздин тажрыйбаңыз. Мен айтайын отурам да, ушул телефонду колдонсо болот, максаттуу пайдаланса болот. Биздин өзүбүздүн практикабызга таянып айта алабыз да. Ар кандай интерактивный азыр тест болобу, же болбосо тапшырмаларды түзүү боюнча атайын приложениялар бар. Ошолор менен эле биз иштеген учурлар болот сабактарда. Бизде тыюу боюнча айтпадыңызбы? Бизде ата-энелер менен сүйлөшүп, ушул телефонду алып бербей эле койгула деп сүйлөшүп алганбыз мектебибиздечи. Анан балдар алып келишпейт. Бирок керек учурда биз WhatsAppка алдын ала айтып коебуз, бир күн эртең телефонуңарды ала келгиле, биз тест иштейбиз же мындай кылабыз. Ошол күнү балдарга ата-энелер телефон беришет да. Ошентип максаттуу пайдаланса, анан сиз айтып кеттиңиз жанагы видеого тартып жиберип салышат деген сыяктуучу. Ал менимче ал мугалимдин өзүнөн болуш керек. Мугалимдин өзү ошол нерсеге өзү балким ошого жол берген мугалим сабак сабактуу кызыктуу өтүп, балким жакшы эметип атсаң, балким баланын эмеге деле тартканга деле эмеси жетпей калат болуш керек, мүмкүнчүлүгүчү. Телефон ойноп, телефон кармап отуруп, эмне эриккенинен тартат да ошол жердечи. Эриккенинен бир нерсени тартып, жана карикатура дедиңиз, ошону эгер мугалим өз компетенциясын аткарып жакшы сабак өтүп атса, кайсы окуучу ошентип башка нерсе менен алгысы келет. Сиз туура айтасыз. Ошол эле кезде онлайнга өтпөдүк беле биз пандемия убагында бир жыл онлайн окуп калбадыкпы? Көбүнчө мугалимдер билбейт да, телефон менен пайдалангандачы. Кичинекей кнопочный телефон көтөргөн мугалимдер көп болду. Анан ошол эле мындай социалдык тармакта иштегенди билишпейт экен көбүнчө мугалимдер, улгайган мугалимдерчи. Анан бул да бир чоң көйгөй болуп чыкты. Биз айтып атпайбызбы, биз чын эле алдыга баралы деп атабыз, алдыга ошо технология менен. Анан эгерде мектебибиз артка бизди тартып атса, кантип алдыга жылабыз? Сиз айтып атпайсызбы, силерде долбоор иштейт, инновация деген нерсе. Анан методикасы барбы? Ошонун иштетүүчү методикасы? Биздин долбоордун Санарип мугалим академиясы деп аталат. 2019-жылдан бери иш алып барабыз. Мугалимдер менен иштешебиз. Мугалимдердин компетенциясын, технологияга болгон кызыгуусун жана билимин ашыруу максатында бул жерде курстар өтүлөт, конкурстар жүргүзүп турабыз ар кандай. Ошол жерде мугалимдерди ар кандай жанагындай сабак өтүүчү программаларга даярдоочу курстар бар. Ошол курстар менен, ошол программалар менен балдарга өтүлүүчү сабакты жеткирүү максатында көптөгөн мугалимдер окуп өтүштү. Бүгүнкү күндө компетенттүү мугалимдер бизден көп. Мисалы, ошол мугалимдердин мурда квалификациясын жогорулатуу деп айтылчу. Азыр өткөндө министр мырза да айтып аткан, ушуну өзгөртүп атабыз депчи. Ошол мугалимдердин адистигин тереңдетип окутуу боюнча деп. Жаңы эле айтып кетпедиби, пандемия учурунда чындыгында бул өтө чоң көйгөй экени калкып эле чыкты да. Мугалимдердин көпчүлүгү онлайн сабак өтө албайт, билбейт депчи. Ошол эле колдоно албайт дегендей. Анан биз аларды айыптоодон да алыспыз, анткени буга чейин андай нерсе
менен туш болушкан эмес. Бирок негизи ошондон кийин биз көрдүк да, мектепке барып отурбай деле же болбосо аралыктан деле окуп билим алса болот экенин. Ошол эле дистанциондук окуу деп айтып атабыз. Бул дагы мындай бир келечектүү болуп чыгып атат. Ушул жагына канчалык барьер, кайрылып айтканда биз алдыга кадамдашыбыз керек. Кандай дагы мүмкүнчүлүктөрү бар да силердин? Дистанциондук окууну биз бир гана карантин эмес, бүгүнкү күндө деле колдонуп келишет, колдонсок болот. Бунун көпчүлүгү айтат, жемиштүү эмес, билими жугуштуу эмес деп айтышат да. Бирок эсли дээринде болсо, окуй турган кишинин дээринде болсо, окуйт, билим алат, үйрөнүп алайынчы деп. Бул дистанциондук окууда кимдер окуйт? Көбүнчө мүмкүнчүлүгү чектелген окуучулар, студенттер, жана студенттердин көпчүлүгү жанагы үй бүлөлүү болгон, баласы бар, айыл жергесиндеги студенттер дагы азыр бүгүнкү күндө дистанттык негизде аралыктан окугандар бар. Жана Кыргызстанда деле бар, мен өзүмдүн деле досторум, курбуларым бар. Америкада окушат, бирок Кыргызстанда туруп дистанттык аралыктан окушат да. Алар экзамен тапшырышат, ошол эле учурда алар өзүнүн дээринде бар, каалоосу бар, окуйт. Англис тилин болсо дагычы. Биздеги сиз айткандай мектепке бара албаган же болбосо ошол шарт туура келбеген балдар канчалык деңгээлде ошол аралыктан туруп окуганга шарт мүмкүнчүлүк бар бизде. Билим берүү министрлигинде дагы, биздин балдарда дагы, макул Америкадагы же башка жакта алардыкы, же болбосо Американын бир Азиядагы университети аутса дейбиз. Булардын сапат билим берүү лицейлерин албай эле карапайым кадимки мектеп менен окуучуларды алганда. Бул ата-энеси сөзсүз жардам берет, если мүмкүнчүлүгү чектелген бала болуп калса, ата-энеси апасы жанында отуруп, Zoom'дан же болбосо китепти, информацияны папка кылып жүктөп, ошол окуучунун же студенттин почтасына салышат да, мугалимдер боюнча. Ошол темалар боюнча бир четверть же болбосо бир жылдык темалар берип коет. Ошолор менен өздөрү даярданат, и в конце ошонун итогунда тест или сурамжылоо менен бул окуду, окуган жокпу билип алышат да. Негизи мен ойлойм, биз алдыга умтулууга мындай өзүбүздүн да дээри деп атпайбызбы? Бирок дээри жок болсо дээрине кантип киргизесиң? Бул аң сезим болуп атпайбы? Ар бир адамдын аң сезими. Бирок умтулуш керек да, алдыга умтулуш керек, өнүгүүгө умтулуш керек. Эгерде биз артта калып эле балдарыбызды эчтеке окутпасак, анан албетте балдар өзүнө керектүү маалыматты эле алышат да. Телефондон болобу, телевизордон болобу, кайсы жерден болобу, ал өзүнө ылайыктуу, өзүнө керектүү, азыркы керектүү маалыматтарды алып, анан биз айтып атпайбызбы, биздин балдарыбыз окугусу келбейт деп. Бирок ошондон болуп атпайбы? Алар ошол жерден керектүү нерсесин таап алып атат. Бизден эчтеке сурагысы да келбейт да. Ата-энеси менен сүйлөшкүсү да келбейт, мектептикеде барып окугусу келет, анткени аякта мугалимдер да түшүнбөйт, анан түшүнгөн убакта мындай аларда өзүлөр билишпейт да, жаңы технологияларды кандай өздөштүрүш керекти. Ошондуктан мен ойлойм, бул терең маселе. Анткени биз билимсиз өлкөнү өстүрүп келдик ушул убакытка чейин. Азыр көрүп атпайсыңарбы? Биздин депутаттарда деле жакшы жазалышпайт, мындай грамматика жагынан аябай мындай аксашат. Алар көп мындай каталарды кетиришет. Бул эмненин белгиси? Бул билимсиздиктин белгиси да. Анткени убагында жакшы окубай, жанагы биринчи класстан 4-чү класска чейин жакшы окуса, эгер чын эле ошол жерде фундамент түзүлөт да, правописание, орфография деген ошонун баарын жакшы окугандан улам биз азыр мындай бир муунду чоңойтуп алдык да. Билимсиз муун азыр биз менен ошо коомдо өзүнүн мындай чоң деңгээлде статустарды ээлеп отурушат да. Ошо муун азыр мыйзам жазып келатат бизге, ошо мыйзам менен биз иштеп келе жатабыз да. Ошондуктан бул көрүңөр, бул терең маселе. Эгерде биз азыр билимге жана билимде болгон инновация, билимдеги технологияларды колдоно албасак, биз азыркы мындай, биз азыр айтабыз да, азыркы муун, мына азыркы өсүп келе жаткан өспүрүмдөр, жаштар, алар башкача. Бул алардын деген ушу дээрин, аң сезимин кандайдыр бир ойготуп, ошону биз өзүбүзгө карата буруп коюшубуз керек, көңүлдү буруп коюшубуз керек. Анткени бул биздин келечек. Ушулар азыркы окутуп аткан, сиз окутуп аткан балдар,
биз көрүп аткан жаш муун ушулар биздин келечек да. Ушулар бир 10-15 жылдан кийин ушулар келип бизди башкарат, ушулар анан бизге мыйзам жазышат, ошолор анан бизди көтөрүшү мүмкүн. Же тескерисинче көтөрбөшү мүмкүн. Биз дагы эле отурабыз анан ошо 10-15 жылдан кийин эле анан дагы эле ушу студияга келип, биз айтпадык беле, болбой калган турбайбы дебестен, мен ойлойм, ар бир министр болобу, президент болобу, мугалим болобу, ата-эне болобу, ушул маселеге көңүл буруш керек. Анан алып эле жанакы телефондорду деген алып келбесин деген нерсе, бул билбейм, бирөөгө бир жакшы иш-чара көрүнсө, бирок мен үчүн бул эчтекени чечпейт, эч бир маселени чечпейт. Сиз айтып аткандай, ооба мындай алып келбей деп айтышы мүмкүн, бирок алып келе берет. Чөнтөк-пөнтөктөрүнөн тапсаң болот анан. Ошого мен кошумчалап айтып кетейинби? Жаңы эле Замира айым айтып кетти. Мен кичинекей балдарыма телефон колдонуп турбайм, смартфон колдонуп турбайм деди да. Анан ушул негизинде айткым келип атат да, биз ата-энелер дагы ошол нерсеге үйрөнсөк депчи. Азыр кенеде 2 жаштагы мен кичинекейим, 4 жашта. Анан кийин ортончусу бир 2 класс. Анан мен ошолорго азырынча тыям да. Бирок мен аларды биротоло эле ошол эмеден анткени азыр алардыкы эмне кирип алып YouTube'дан алар маалыматты ылгаганды билишпейт. Ошон үчүн мен азырынча чек койгом да. Ошол мектептеги балдарга телефонду эркин колдонуп, андан өзүнө керектүү маалыматты мугалимдин жардамы аркылуу алуусуна, ошону үйрөнүүсүнө тыюу салынбаш керек деген ойду айткым келди да. Азыркы кичинекей балдардын алып алып YouTube'дан кечке чак деген бир эмелерди көргөнү азырынча мен ошого алар анткени иргей албайт. Аларды дайыма контролдоп көзөмөлдөй албайсың да. Мен өзүм жетише албайм ага. Ошону суранайын деп аткам да. Мен дагы ата-энелер. Ошо жаш балдардын телефон колдонуусуна. Мен каршымын деген жарым жок. Бул менин өзүмдүн чектөө. Менин балдарым аны кичинекей, экөө тең депчи. Кичинекей балдарга чектөө. Бирок ошол жерде дагы бир көз караш бар. Мен айыл жергесинде мен алардын көзүнүн ден соолугун, көзүнүн ошол саламаттыгынан дагы чочулаганым үчүн, анткени көзүнүн көрүүсү начарлаган учурларда көбөйүп атпайм. Мен улуу кыз балдарыман дагы ошону жакшы билем. Телефон нурларынан дагы бир жакшы жагы деле бар мунунчу. Мен айыл жергесиндеги балдар көбүнчө орус тилин билишпейт, англис тилин билишпейт. Мен кичинекей 2 жаштагы сиңдим ошол телефондон көрүп англисче үйрөнүп алыптыр да. Where are you деген ушундай сөздөрдү колдонот да. Азыр 2 жашта болуп турупчу. Садиктен может үйрөнбөшү мүмкүн, бирок YouTube'дан үйрөнүп алыптыр, мультфильмдерди көрүпчү. Бул деле көрдүңөрбү? Бул жактан деле ар кайсы жагынан караса болот. Туура пайдалануу. Маселени чечиш керек деп ойлойм. Анткени биз глобализацияда жашап келаткандан кийин биз ошо мүмкүнчүлүктөрдүн баарын колдон келишинче пайдаланып, туура пайдалансак, мен ойлойм, балким биздин жаш муунду ушу окууга карата көңүлүн бурууга бирден бир мүмкүнчүлүк болот. Анткени сиз айткандай жаш муун азыркы өсүп келаткан балдарга жөн эле келип эле давай окуу дегенге десек окубайт атпайбы, окууга кызыгы жок болот атпайбы. Ошондуктан ушу жаңы технологияларды негизи киргизиш керек, иштетиш керек, жана мугалимдерди да окутуш керек да. Мугалимдерге да методика бериш керек. Биринчи кезекте реформаны ушу мугалимдерден жүргүзүш керек да. Себеби дегенде окуучулар келет, кетет. Мугалим ошол жерде канча жылдар бою иштейт, канчалаган балдар тарбиялап чыгарат. Мына сиз айткан жанагы жогорудагы компетенциз азыркы адистер, депутаттар кээде ката кетирип атат деп атасыз. Бул ошол мугалимдерден деле көз каранды деп ойлойм. Сиз мындай башкача ой көз карашта түшүнө алдыңыз окшойт. Мен илимем ошондой түшүнө алдымбы, тиги мугалимдердин бардыгы эле ушундай эме деп түшүнүп калышы мүмкүн да, азыр көрүүчүлөрүбүз дагычы. Балким бир мугалим ошол мектепте бир мугалим же 2 мугалим ошондой ошол нерсени билбейт. Бирок башка мугалим аны колдоп коштоп алып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн кандай десем, беш кол тең эмес дейт. Анан бир эле мугалимдин артынан же болбосо бир нерсенин артынан биз бардык нерсени жаман дебешибиз керек дегендей айта алам да.
Мисалы үчүн жанагы дистанттык окуу, аралыктан окуу боюнча айтпадыкпы? Бизде чын эле бизде деле мугалимдер билген эмес. Бирок ошол учурда биз баардыгыбыз замандан артта калбайлы деп ошол жылы баардыгыбыз ноутбук алганбыз. Ноутбук, компьютер алдык. Бирок чын эле мугалимдер билбейт экен. Бизди үйрөткөн киши болобу деди. Мен анан информатика мугалимдерибиз ошентип бир 3 мугалим 3кө бөлүнүп алып, группа кылып алып, биз ошол мугалимдерди өз мектебибиздин ичинен эле окутканбыз да, үйрөтүпчү. Биз ошон үчүн айттык да жанагы ошол сыяктуу мугалимдердин адистигин жогорулатуу боюнча курста келип окушат. Ошондо мурдагыдай эле китеп менен эле эмес, мугалимдердин өздөрүнүн да ошол технологияны үйрөтүү жагынчы. Бирдемкени айтып кетейинчи, менин таанышым жакында эле айтып калды, баласына Айтматовдун бир чыгармасын окусаң, анан кийин китеп алып берем, телефон алып берем деп ушундай экөө сүйлөшүп келишиптир. 2 саат өтпөй эле мен окудум деп айтты дейт. Таң калып, кандайча айтчы десем айтып атат дейт. Көрсө аудиоверсиясын укту да? Жок. Аудиокнига? Фильмди көрүптүр. Фильмди көрүптүр. Анан айттым дейт, фильм менен чыгарманын айырмасы ат менен төдөй. Ошондон билип калган ал өзүчү. Окуп атканда эле, айтып атканда эле түшүнгөн да, бул деген фильмди көргөн депчи. Ошол нерсени баары бизде китепти эчтеке алмаштыра албайт деген дагы түшүнүк бар да. Анткени ошол китептин өзүн окуп, китеп окуган уун азайды дегенди мен мындай жакшы туура кабыл алам да, чындап. Китеп окуш керек да, баары технология дагы керек, бирок ошол учурда жөнөкөй биз балдарыбызды, мына мен телефон бербейм, бирок мен алар менен көбүрөөк сүйлөшүп, бир маселени талдап, же болбосо бир жомокту чогуу отуруп окуп, анан аны кайра талдап, эмнеге көмөчүнөн ушинтип түлкүгө алданып калды, эч кимге кармалбай барып эле деген суроону коюп, аныкын угуп, муну угуп, менимче ошо багыт, анан кийин көбүрөөк сүйлөшүп, түшүндүрүп, анан мугалим деле ошол мектепте акылдуу доскага эле коюп бербей, балдарга сүйлөшүүнү, Биз жаңы инновациялык технологияларга китепти эч качан алмаштыра албайбыз. Китептин орду башка, китептен окуган, кол менен кагазды кармап окуган бул башка. Биз бул технологиялардан кошумча гана маалымат ала алабыз да. Кошумча. Бул жолгон билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максаты. Ооба, бул биз карантин учурунда деп атпайсызбы? Биз өзүбүз информатика мугалимдери чыгып үйрөттүк депчи. Өкүнүчтүүсү, мен өзүм Баткенден болгондугумдан, Баткенде ошо мен анда 2-чи курс болчумун, жаш кыз болчумун. Анан ковид учурунда маскаларды тагып алып, ошо мектепке Көк Жар инновациялык мектебине барып, биз өзүбүз ноутбук бесплатно үйрөттүк да, ыктыярчы болуп, мен өзүм. Даже жада калса, мындай информатика мугалимдери деле билбеген мектептер кездешет. Анан биз ошо сураныштар боюнча барып үйрөтүп келдик. Ошо жана PowerPoint, ушундай программаларды үйрөтүп, компьютерди кантип күйгүзүш керек, мышка менен кантип иштеш керек дегендечи. Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Мен кайталай кетет элем. Биз бүгүн ушу жаңы технология жетпеген айылдык балдар деп атабыз, бирок шаардык деле балдар көбүнчөсү жетишпейт. Биз балдар боюнча талкуу жүргүзүп келатып, мына чоң деңгээлде мугалимдерге жетип, мугалимдерден ошо министрликке чейин жеттик да, бирок негизи ушунун баары системада. Мунун баары система катары, эгерде системалуу иштесе, ошондо натыйжа болушу мүмкүн. Эгерде ылдый жактан мугалим эле өзү эле бирдеме кылып атса, болушу мүмкүн натыйжа, бирок мындай чоң деңгээлде эмес. 1-2 эле бала окушу мүмкүн, бирок калганы окубашы мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, системалуу түрдө ошол жаңы технологияларды негизи колдонуш керек, жаңы технология менен иштетиш керек. Балдарды да, мугалимдерди да негизи өзүбүздүн системабызды. Биз баардыгыбыз айтпай электрондук форматка өтүп аткандан кийин балдарды да үйрөтүш керек да, электрондук форматка иштегендечи. Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Бизге ушу кыйын долбоордун алкагында ушул студияга биздин өлкөбүздүн аймактардан айымдарыбыз, кыздарыбыз келип, конок болуп, өзүнүн көйгөйлүү маселелерин көтөрүп турат. Ушул жерде Баткен облусунан Нуриза Мадаминова студенткабыз болду. Инновация борборунун дагы бир кызматкери. Жана ошондой эле Гүлдөн Айжан Жусупова атындагы орто мектепте англис тилин сабаган мугалими.
ысык көлдөн келип турат. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Ошо алыстан бери келип биз менен бөлүшүп, негизи ошо аймактын үнүн биздин Бишкекте жеткирип атканыңар үчүн. Замира Кожобаева гест модератор болду. Мен Кайыргүл Урумханова чоң ыраазычылык билдирем. Саламатты болуңуздар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушу менен биз кыйын долбоорун аяктайбыз. Саламатты болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что Мы работаем в прямом эфире.